Саламатсыздарбы? Рахмат студияга чакырганыңыздарга. Эми биздин Жалал Абад санаториясынын жөнүндө ар кандай тескери маалыматтар жүрүп атат, массалык маалымат каражаттарында. Аны эми элдин баары эле көрүп билип атышат. Бирок ошол боюнча мен бир аз бир тактама иретинде айтып берсем, санатория боюнча. Мына акыркы эле 5 жылдыкты алайлы Жалал Абад санаториясында. Акыркы эле 2015 жылдан 2020 жылга чейинки биздин экономикалык көрсөткүчтөрүбүздү айтып кетсек, мына көпчүлүктөр айтып атпайбы, булар ичип атат, жеп эле атат деген сөздөр жүрүп атат да. Мен ошол боюнча бир сыйра тактама берип кетсем. Мисалы 2015 жылы биз 57 миллион 832 миң сом таза киреше, жалпы киреше тапканбыз да. Бул салыктардан сырткары. Салыктар кошумча нар салыгы, сатуудан алынуучу салыкты кошпогондо ушундай жетишкендик болгон 2015 жылы. Ошол эле 2016 жылы биз 5 миллионго кошуп атабыз да, тактап айтканда 62 миллион 832 миң 800 сомдук жалпы киреше табылган. 2017 жылы биз 9 миллионго өсүш бердик да, тактап айтканда 114%га өсүү темпи бар да. Же болбосо 71 миллион 945 миң 700 сом жалпы киреше. Анда ал эми 2018 жылы болсо 82 миллион 523 миң сомдук жалпы киреше табылган. Ошондой эле 2019 жылдын жыйынтыгы менен деле 82 миллион 525 миң жалпы киреше болгон. Эми мен бир жагынан дагы бир айтып кетсем, бизде бүгүнкү күндө болуп аткан окуяларга байланыштуу биз бир канча имараттарыбыздын баардыгын оңдоп чыгып атабыз. Камера видео наблюдение койдук, интернет булактарын орноштурдук. Ошол биз келген убакта урап калайын деп калган имараттарды калыбына келтирдик. Мына ушул 2015 жылдан бер жагын эле айтып берейин. Мен 3 домикти толук капиталдык ремонттон өткөрдүк. Капиталдык оңдоодон. Андан сырткары башка жатаканаларыбыз да бар. Эми баягы эскини калыбына келтиргичекте эсин кетет болуп, чындыгында биз айланып эле башында баштаган имараттарыбыз бүгүн кайра ремонтту талап кылып атат, оңдоо иштерин талап кылып атат. Ошентип айланып быйылкы жылга мына биз бир 16 орундуу эски домик деп айтылат, ошол имаратты толук капиталдык оңдоодон өткөрүп, мына бүгүнкү күнү адамдар жашабайт, эл эс алуучулар жашап атышат. Эми ушул адамдар бизге барып жеринде көрүп келсе аябай жакшы болмок да. Бир убакта бизди өзүңүздөр билесиздер, вице-спикерибиз Мирлан Исакбекович ушундай бир маалыматты айтты эле, кийин өз көзү менен барып, ошо жеринде көрүп, жалпы коллективге, жамаатка ыраазычылыгын билдирип, жетекчиликке ыраазычылыгын билдирип, миң уккандан бир көргөн жакшы деген сөзүн өзү айтып кетти. Андан сырткары мына биздин жетекчибиз болуп келген Мирбек Аскерович өзү мына былтыркы жылы күз айларында барып көрүп, ошол санаториянын кире беришинде жасалган арканы өз колу менен ачып, лентасын өзү кыркып, ошол биз жасаган иштердин баардыгын толугу менен көрүп келди. Бул киши дагы өзүнүн ыраазычылыгын билдирип, жумуш алдыга жылып атыптыр. Дагы өркүндөп өсө бергиле деген жакшы батасын берип келген. Мен бул жөндө чынындыгын айтсам, бул эмне себептен мындай болуп атат, түшүнбөй турам да. Себеби мен азыр сиздерге доход жөнүндө толук айтып кеттим да, биздин кирешебиз жөнүндө. Эми биздин таза тапкан кирешебизди айтып берейли, прибыль. Эми бирөө элдерге, мына угуучуларга, көрүүчүлөргө маалым болуш үчүн мен ушул нерсени айтып кетейин, таза кирешени. Биз ушул имараттарды эмненин эсебинен кылып атабыз? Биз мамлекеттен бир сом кредит албайбыз. Фонд развития деп федерациянын алдында түзүлгөн фонд болгон. Андан да бир сом акча алган эмеспиз. Биз жеке өзүбүздүн гана күчүбүз менен ушул тапкан пайданын эсебинен ушул имараттарды оңдоо иштерин жүргүзүп атабыз. Мисалы 2015 жылы биз 5 миллион 842 миң таза пайда тапканбыз. Ал эми кийинки жылы 16 жылы 10 миллион 412 миң пайда. Таза пайда да, прибыль деп коебузго. 17 жылы 14 миллион 372 миң. 18 жылы 19 миллион 944 миң. Ал эми
Өткөн жылы 19-жылы 15 миллион 682 миң 100. Эми ушундай суроо туулушу мүмкүн. Эмне үчүн 18-жылы 19 миллион ашык таза киреше таап, былтыркы жылы 19-жылы өткөн жылга 15 миллионго түшүп калды деген суроо талап болушу мүмкүн. Мен буга да түшүндүрмө берип кетейин. Биз мына 2012-жылдан бери 3 жолу эмгек акын көтөрдүк да. 10% бир көтөрдүк. Андан кийин 15%ке көбөйттүк. Былтыркы жылы 19-жылга биз 25%га көтөргөнбүз. Ошонун эсебинен мисалы бизде 4 миллион 100 миңге зарплатабыз кошулду да. Ошонун эсебинен биздин бул эми чыгымдарга кирип кетип атат. Ошон үчүн ушунун эсебинен биз таза кирешебиз азайып калды. Бизде эми атайын буйртма менен баргандагы эс алуучулар болуп атат. Эми мен аты жөнүн толук эстей албайм. Ушундай барып чындыгында атайын YouTube'га чыгарышып, газета, журналдарга чыгарган инсандар бар. Мен аларга айтып кетмекчимин. Бизде дарактарды кыюу бизде бул өтө кыйын нерсе да. Эми ар кандай нерсенин оорусу болот экен. Дарактын да өзүнүн оорусу бар экен. Жылына 3 жолу ушу дарылоо иштерин жүргүзөбүз. Эрте жазда ошо баягы курт кумурскалар жандан элек мезгилде ушундай дарылоо иштерин жүргүзөбүз. Бирок ага карабастан эми болот экен. Биздин немебиз санаториянын аймагы 39 гектарды түзөт да. Ошонун ичинен эми бүт дарактар. Ошо дарактар кээ биркилери курайт экен. Бирок биз ошо Жалал Абадтагы областтык аймактык экология жана Токой чарба башкармалыгына кат менен кайрылабыз. Ол жерден атайын адистерди жөнөтүшөт. Биздин өзүбүздүн санаториянын буйругу менен түзүлгөн комиссиянын катышуусу менен бүт мониторинг жүргүзөбүз. Мониторинг жүргүзүп, ошонун эсебинен алар белгилеп берген нерсени биз атайын белгилер менен белгилеп, сүрөткө тартып, иликтөө актысын жазып, анан ошол экология жана Токой чарба башкармалыгына тапшырабыз. Ошолор анан бизге бүтүм чыгарып беришет. Кайсыл даракты кыйыш керек, анын ордуна эмне эгиш керек деп. Былтыркы жылы эле биз бир канча даракты ушул кураган дарактарды кыйдык. Бул жагынан бир жагынан биздин эс алуучуларыбызга дагы коопсуздукту сактоо керек. Себеби урап турган дарактын бутактары сынышы мүмкүн. Түбү менен кулап калгандар болот. Кар оор түшкөн убактарда бутактары сынат. Ошого биз тазалоо иштерин жүргүзүп турабыз. Анан дагы бир нерсени айта кетейин. Бизде ашканабызга дагы запас атайын отундарды даярдайбыз. Эми электр энергиясы өчүп калган мезгилде тамак ашты үзгүлтүккө учуртпоо үчүн ушундай даярдайбыз. Андан сырткары чындыгында бутак шактарын ашып калганын баягы коллективдеги жамаатыбыздагы социалдык жактан жамаатыбызды колдоо максатында ошолорго отун катары бекер беребиз. Бизде бул жерде сатканга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Ошончо жамааттын ичинде биз андайга жол бере албайбыз. Чындыгын айтканда эми боло берет экен да, көпчүлүктө болот экен, айтылып кетет экен. Эми ийгилик бар жерде кемчилик да болот экен. Бирок биз кемчилик жактарыбызды деле көрсөтөбүз, ийгилик жагыбызды деле көрсөтөбүз. Андан эч качпайбыз. Ар дайым биздин эшигибиз ачык. Эми бул кандай деп түшүнсөм, эми мыйзамсыздык болуп калып атат да. Мыйзамсыздык болуп атат. Ошол эми биз мыйзамдуу мамлекетте жашагандайын мыйзамдуу жолго түшүшүбүз керек да. Анан эми чындыгында мындай толук маалыматым жок. Бирок көрүп атабыз, баягы массалык маалымат каражаттарынан чыгып атат. Эми туура эмес иштер болуп атат. Эми туура жолго түшсөк, мына бизге, биздин санаторияга тынчтык эле керек болсо, өнүгүп өсөбүз. Биздин оюбузда мына бүгүнкү күндө былтыр өткөн жылга биз 93 миллион акча каражатын чогулттук да. Анын салыктары менен кошо да биз ушуну 100-110 миллионго чыгарабыз. Жылына 10 миллиондун тегерегинде бизде өсүш бар. Мисалы даже биз эс алуучулардын санын эсептесек деле жолдомо менен барган. Мен бир мисалды айтып кетейин. Мисалы 2012-13 жылдары 5,5 миң гана адам барып эс алчу. Былтыркы жылы 9389 адам жолдомо менен барып эс алгандар. Мындан эгерде биз айтып кете турган болсок, бир 60% жолдомону биз мекеме ишканалар менен мамиле түзүп, ошолорго өзүбүздүн эсебибизден сатабыз да. Мына фонд деп атпайбызбы, фонд оздоровления трудящихся. Бул 40%-ин түзөт. Калганын чындыгында биз ошо мекеме ишканалар менен сүйлөшүп, ушул тапкан кирешебиздин
60%-ын ушулар түзөт. Эми ар кандай интрига деп коет экен, интрига экен, булар кетет экен, келет экен, баягы элдин маанайы, жумушка болгон маанайы бузулуп атат. Жамааттын ичинде дагы бул бир эле профсоюз, Кыргызстан профсоюздар федерациясынын ичинде эмес, биздин жамаатты ынтымакка келип 2012-13 жылдарда гыдай эмес, азыр вообще башка, биздики таптакыр башкача да, өзгөчө. Биздин коллективибиз ынтымак, аябай ынтымак. Ушул ынтымакчылыкка дагы биздин ушул бул жакта болуп аткан окуялар кедергисин тийгизип атат. Анан биздин экономикалык өсүшүбүзгө деле бир канча залалын тийгизет. Себеби дегенде мына бүгүнкү күнгө чейин жолдомо бөлүнө элек, быйылкы 2020 жылга биз өзүбүздүн гана эсебибизден бүгүн ошо мекеме ишканалар менен байланыш түзүп, ошолорго сатуудан түшкөн акчадан гана эмгек акы, анан оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп атат. Эми бүгүнкү күнү ошондой болуп атат. Эми массалык маалымат каражаттарында чыгып айтылып жазылып атат, 19 адамдын колу менен жумуштан бошотулду деп. Эми чындап келгенде, эгер ал чындык болсо, сөзсүз түрдө бизге эми залалы тийип атат.